Фестивальда эски жомоктор эмес, заман ыргагына ылайыктап жазылган китептер түрү менен коюлду. Булар деги эле дүйнөдө эң көп окулуп жаткан чыгармалар. Албетте басмаканалар кыргыз тилине которуп чыгарган. Өзүм биринчиден китеп окуп атам. Биринчи өзүмдү тарбияласам, анан балам, кызым мени көрүп тарбиялат деген ниетте ушундай жакшы иш-чараларга келип атам. Энеси, атасы китепти окуп, китеп жыйнаса, анда бала дагы ошол нерсе кызыктуу экен, бул нерсе баалуу турбайбы деп, баланын кичинесинен ошол сезим орнойт да балага. Бир айга же бир аптага же эки аптага деп бир норма коюп, бир китеп сатып алып берип туруп, ушуну окусаң, анан кандайдыр бир аягында бир мындай сыйлык сыяктуу беребиз. Уюштуруучулар көпчүлүк балдар телефонго алаксып жаткан көйгөйгө коомчулуктун көңүлүн бургусу келген. Балдарды китеп окууга кызыктыруу үчүн жаңы жанрларда басып чыгаруу зарыл деп эсептейт Уулжан Бектурова. Онлайндагы чыгарышыбыз керек да. Соц тармактар аркылуу балдарды китепке тартсак болот. Же болбосо азыр балдардын баары телефондо отурса, демек ошо телефонго беришибиз керек балдарга китепти, электрондук китептер аркылуу. Ошондо менин оюмча балдарга кызыгат. Китеп жарманкесинен сырткары сүрөт тартуу аянтчалары уюштурулду. Анда жомоктогу каармандарды түп нускасындай боёо керектиги көрсөтүлгөн. Бул жерде Кичинекей Ханзада деген китептен алынган, ошо Кичинекей Ханзада тартылган. Фестивальда бала менен бирге китеп окуунун зарылдыгы баяндалды. Негизги басым баланын интеллектуалдык жактан өнүгүүсүнө арналды. Адистер ата-энелерге китеп окууну позитивдүү нерсе менен байланыштырууну сунуштайт. Үйүңүздөргө көп китептерди алып келип койсоңуздар, ал бала ар бир көбүрөөк ар кайсы угалдарга китептерди кое берсе дагы, ар кайсы жака барган сайын китептерди көрө берип, ошо китепке бала байланып баштайт да. Айта кетсек, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги өткөн жылы социалдык көйгөйлөр жана пайдалуу максаттарды ишке ашыруу үчүн 10 багытта сынак жарыялаган болчу. Алардын бири Акбарак фонду 1 миллион сом утуп алышкан. Мына бул фестивалды форумду өткөрүп жатат. Мындан башка дагы пландарында бир канча иш-чаралар бар. Мен ойлойм, бул бүгүнкү форум фестиваль өзгөчө мына Борбор калабыбыздын тургундары үчүн, китеп сүйүүчүлөр үчүн, балдар үчүн майрам болуп жатат. Тагаевдин айтымында балдар адабиятына каржылык колдоо көрсөтүү зарыл. Ал ошондой эле ата-энелерге балдарына инвестиция салууга үндөдү. Эң ишенимдүү жана чоң инвестиция бул илимге жасалган инвестиция. Сайфуллин Мырзаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.